Кыргызстанда алгачкы жолу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өнүгүү деңгээлине изилдөө жүргүзүлөт. Бул иштер бир жыл бою ЮНЕСКОнун колдоосу менен Кыргызстандын коммуникациялар ассоциациясы тарабынан өткөрүлмөкчү. Анда 7 облустагы медианын сөз эркиндиги, журналисттердин кесиптик өнүгүү деңгээли, техникалык инфратүзүмү жана башкалар каралат. Изилдөө процессин жана методологиясын талкуулоого жалпыга маалымдоо каражаттарынын, окуу жайлардын, жарандык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Жыйында айтылган бардык сунуш пикирлер эске алынуу менен изилдөөнүн алгачкы этаптары башталат. Бул изилдөөдө Кыргызстандын ошо 7 облусунда массалык маалымат каражаттары кандай өнүгүп жатат. 2022 жылды бир жыл бою биз мониторинг жүргүзөбүз. 6 изилдөөчүбүз бар. Алар ошо 6 категориясы боюнча массалык маалымат каражаттарын өнүгүү индикаторуна карата бул методология бүт ЮНЕСКО тарабынан берилген. Бул изилдөө биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Мы должны исследовать именно в течение одного года. Жыл ичи жалпыга маалымдоо каражаттарынын өнүгүү деңгээлине дыкааттык изилдөө жүргүзөбүз. Абдан көп суроолор камтылган, бирок бардык багыт боюнча каралат. Алсак келечектеги журналисттердин билим алуусу, бизге сапаттуу маалымат каражаттары керек. Демек аларды даярдоодо иштерди күчөтүү зарыл. Ошол себептен окуу планын карап, анын үстүнөн иштөөбүз абзел.